Чар тараптан бата алган, чакан акын аталган. Болот Назаровдун 12 акын менен айтыш концерти Ош шаарындагы Султан Ибраимов атындагы улуттук драма театрында болуп өттү. Иш чараны алып баруучулук тизгинди аркалаган Актаңдай акын Элмирбек Иманалиев уюштурган. Жеке концертин өткөргөндө мындай түшүнүшүбүз керек. Ошол концерттин берип аткан төкмө акын башка төкмө акындардын баары менен айтышып чыгыш керек да. Бул илгери да болуп келген, ошол нерсе салттуу уланып атат. Мына эми үчүнчүсүн Болот Назаров шакиртимден ошондой айтыш концерти. Bokendin uşu konsert gününden oy halkım bolundu getten tavalı. Кече башталганга чейин биз сахна артына баш бактык. Бул жакта бүгүнкү күндүн күнөөкөрү Болот мырза катуу даярданып жатыптыр. Акындын бул өнөрдү аркалаганына буюрса 9 жылдын 100 болгон. Бирок кантсыда эл алдына чыгууда бир аз толкунданып жатканын байкадык. Сүрү деген бул калбайт экен. Бул сүрдөп туруш керек. Адам сүрдөгөндө өзүнө жоопкерчилик болот. Адам өзүндө эмес ойгонуп турат. Ашыралы аталарыбыз деле айтчу экен, кийин канча жыл өмүр бою сахнада жүрүп деле элдин алдына чыкканда сүрдөйбүз деп. Ошентип көшөгө ачылып кече башталды. Болот мырзаны эки четинен Манастын 40 чуросун элестеткен акындар төрттөн болуп коштоп манас айтып киришти. Тамашачыны аралашкан бул төкмө өнөрдү Болот мырза менен белгилүү акын Асылбек Маратов баштап берди. Ар бир эле чыккан акын эмнегедир Болот мырзаны карап ала деп тийишип, аарынын уясын козгогондой акындын катылган чармачылыгын ачканы аракет кылышты. Төкмөлүк өнөр койбоду окшойт, жүгөндөн бошонгон аттай болуп 12 акынды катарынан чакырды. Баарына каймана айтышып, элдин маанайын көтөрдү. Эмиң араң жеткен кезинде ар ишинен аяштын аралашып кетпегин. Казан аяк жагына каралашып кетпегин. Сен айыгын таба бербегин, аяшым кылган кесменин. Айепчил болуп баратсаң, ака, эрекениңдин эстегин. Бир мезгилде залдын жарыктары өчүрүлүп, акын Болот Назаровдун калемине таандык болгон ырсаптарды акындар көркөм окушту. Болот мырза сыртынан оор мүнөз көрүнгөнү менен санаалаштардын айтымында ал өтө тамашакөй инсан. Бул кандайча жактыруу, бир өзүңдү ишен кылам бактылуу, жал көзүң бүгүнтөдөн өзүңө жазылууда акыныңдын жакшыры. Буга чейин канча ката кетирдим. Армандардын дайраларын кечирдим. Мен 1000 жолу жаңылышкан кезимде сен 1000 жолу эркин менен кечирдиң. Болот байке кандай тамаша айтсак, бардыгын көтөрүп, өзүнүн жүзү ушундай жүзү менен элге таанылган акын деп көбүрөөк айтабыз да. Бирок ошонун аркасында жашоодо дагы аябай шайыр. Болот байке тамашакөй, анан кийин чыныгы жакшы адам десек болот. Акындар жашоодо болуп жаткан көрүнүштөрдү тамаша менен жеткирип, элди бирде күлдүрүп, бирде ыйлатты. Бул өнөрдү кыргыз эли чындыгында ыйык тутат. Анткени баардык эле адам төкмөлүк кыла албайт эмеспи? Гүлайым айымда акындык өнөрдү жактырып угат. Мындай иш-чараларга ар дайым калбай келет. Себеби кыргыздын бүт бардык турмушта болуп аткан окуялардын баарынын ыр менен жеткирет акындар. Бул акын болуш оңой эмес. Ушул акындардын биздин ичибиздеги жакшылык, көйгөй, жамандык болуп аткандардын баарын элге алып жеткиргенине мен ушуларды жакшы көрөмүн. Сыймыктанам ушул акындар менен. Комуз ойноп булбулдай сайраган акындарды карап олтуруп, дагы бир жолу кыргыз болуп төрөлгөнүмө сыймыктандым. Анткени мындай өнөр, мындай таланттар дүйнө кыдырсаң да жок. Бул бир гана кыргыздын канына сиңген. Биздин милдет аны сактап, кийинки урпактарга татыктуу өткөрүп берүү. Болот мырзанын бул концерти Ош шаарында алгачкы ирет өткөрүлдү. Мага Париштен 5ти берсе да, Лондондон 10ду берсе да, азы кең алмаш кыз шаар бар Ош деген. Азамат Байетов, Уларбек Мужиев, Арутан көрсөтүүсү.